Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 2-класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Бүгүнкү сабакта биз машыгабыз, көнүгөбүз балдар. Ошондуктан сабактын максатын айта кетейин. Билим билгичтиктерин текшеришет, өтүлгөн тема боюнча көнүгүүлөрдү аткара алышат, улуттук баалуулуктарды баалаганга тарбияланышат. Анда эмесе дептер китебибизди алып чыгып, сабакка даярдандык. Дептерибизге бүгүнкү датаны жазабыз. 3 айынын 10-у класс иши, машыгабыз, көнүгөбүз. Биз бүгүн өтүлгөн темалар боюнча көнүгүү иштерин жасайбыз балдар. Анда биринчи көнүгүүдө көп чекиттин ордуна ы мүчөсүн улап жазасыңар, табышмакты окуп жандырмагын табасыңар балдар. Өз, бирөө, кулак, төртөө дейт. Көп чекитти көрүп турасыңар, ошол жеке ы мүчөсүнүн варианттары менен коесуңар балдар. Анан табышмактын жандырмагын табасыңар. Б. Сүрөттөгү идиштердин атын тапкыла. Биз буга чейин бул идиш аяктардын аттарын менен таанышканбыз. Силер эсиңерге салып, өз алдыңарча кыргыз тилинде идиш аяктардын кыргызча аталыштарын атайсыңар. Бул жерде дагы бул идиш аяктар эмнеден жасалган балдар? Металлдан жасалган. Бирине чай кайнатсак, бирине тамак бышырабыз балдар. Аттарын эстеп жазасыңар. Бул идиштер дагы эмнеден жасалганына карайбыз. Металлдан жасалган, шишеден жасалган. Аттарын жазабыз балдар. Өткөн сабакта өткөнбүз биз. Бул идиштердин илгери эмнеден да колдонушкан дедик элек? Жыгачтан дагы, жыгачтан да жасап колдонушкан. Кийин анан металлга өтүшкөн. Мынакей кымыз куйган идиштин 4 бөлүккө бөлүп караганбыз. Аты эмне деп аталат, анын башы эмне деп аталат, мойну кандай аталат. Мына ушуларды эсиңерге салып, атын табабыз балдар. Тамак сала турган, суюк тамак куя турган идиш аяктар. Эми экинчи көнүгүүнү карагыла балдар. Экинчи көнүгүүдө тапшырма берилген. Силер ошол тапшырманы үлгү боюнча аткарасыңар. Мен үлгүнү силерге жазып койдум. Жыгачтан эмне жасалган? Жыгачтан кашык бар, балдар. Териден эмне жасалган? Териден көкөр жасалган балдар. Кымыз куябыз буга. Металлдан эмне жасалган? Ашайры. Таштан жаргылчак. Илгерки кыргыздардын кол тегирмени жаргылчак деп айткам. 2 таштын ортосуна боодайды салып алып, ары бери терметкенде, айлантканда он болуп чыгат дегенбиз. Биз табышмак да тапканбыз. Асты таш, үстү таш, ортосунда бышкан аш. Бул жаргылчак. Мынакей балдар, силер ушул 4 бөлүктөн эмнелер жасаларын астына улап жазасыңар. Жыгачтан эмне, кайсы идиш жасалат, териден кайсы идиш жасалат, металлдан кайсыл идиш, таштан эмне жасалат, жазасыңар билгениңерди. Ал эми 3-чү көнүгүү чайнбордду тапкыла балдар. Кыргыздардын кол тегирмени эмне деп аталат эле балдар? Эстейбиз. Мойну бар, төөнүн терисинен жасалган анча чоң эмес идиш. Бул эмне деп аталат? Жообун табабыз балдар. Кымыз даярдала турган териден жасалган идиш. Аны эмне дедик элек? Тамак даярдала турган
чоюн, чугун идиш. Анда балдар, үй тапшырмага чайнбордтон да сорпо куя турган жыгач идиш, чай, айран, жарма куя турган кичинекей идиш. Булар кайсы идиштер? Мына табабыз. Ал эми үй тапшырма балдар. 4-көнүгү көнүгүдө көкөр деген текст бар. Ошол тексттин арасында көп чекиттин ордуна ылайыктуу сөздөрдү коесуңар. Сабак түшүнүктүү болду балдар. Бул өтүлгөн темалардын негизинде өзүбүздүн билимибизди текшерип жатабыз. Өз алдыңарча иштеп, өз билимиңерди текшергиле балдар. Анда кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.